баштайбыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу биздин ушу сухбатыбызга көңүл бурган биродарлар, урматтуу ислам динине кызыгып жүргөндөр, азыр биз сиздерге көп кудайлуулук жана жалгыз кудайлуулук жөнүндө учкай сөз кылып өтөбүз. Бул эмне деген принцип? Көп кудайлуулук жана жалгыз кудайлуулук. Андан биринчи бир өзүбүз акыл калчап көрөлү Кудай деген нерсе жөнүндө. Кудай бул сыйынууга коюлган бир объект. Идол орусча айтканда. Кыргызча азыр бут деп жүрүшөт. Илах арабча айтканда дагы кандай атайбыз. В общем, адамдар сыйына турган бир айкел болобу, же тумар болобу, же тагут болобу, кандай болгонун катты назар адамдар сыйына турган объект, биз ошону Кудай деп атайбыз. Мына ушул Кудай биз сыйына турган зат. Биздин жашообуздагы эрежебизден улам мамилебиз аныкталат. Биздин эрежебиз Кудай деген нерсени биз сыйына турган объектти мындай бир жөнөкөй түшүндүрүп койсо, биз жөнөкөй мамиле кылабыз. Эгер татаал түшүндүрсө, биздин түшүндүр. Мисалы үчүн ушундай учурлар болгон биздин ислам динин тарыхында. Хазрет Умар разиаллаху анху айтып атат, мен бир нерсени эстесем күлөм, бир нерсени эстесем ыйлайм дейт. Ушундай бир хадис келет. Күлгөнүм дейт, ушу биз нандан Кудай жасайт элек дейт. Буттарды ушундай кичинекей сыйына турган объекттер, курсагыбыз ачканда жеп алат элек дейт. Бул эмнеге керек ушул нерселер? Караңыздар, адамдар эмнеге Кудайга сыйынат? Мына ушуну карап көрөлү. Адамдарды мен билгенден айбандан айырмалап турган бир өзгөчөлүгү, адамдар дайым сыйынууга муктаж. Мына ушу жаратылганда адамдын жаралышында сыйынууга муктаж болуп жаралган. Атеисттер да сыйынат Кудайга. Сыйынуусу мына ибадаттары менен белгиленет. Ибадаттар дегенде биз ислам дини ибадатты ритуалды өзүнчө бөлүп карабайт да. Ошон үчүн биз мына атеисттик түшүндүрмөгө өтө турган болсок, ритуал менен сыйынууну бөлүп карашыбыз керек. Ритуал обряды. Орусча айтканда обрядтар мына ушу адамдардын сыйынууну далилдейт. Мисалы үчүн атеисттердин обрядтары бар, ритуалдары, булар жана Кремльди, өлүктү табап кылат, Ленинди. Бирөө өлүп калса жана асманга атып, желек көтөрүп, гимндерди ырдап, гимн ушу диний ыр өзү негизинде, өзүнүн Кудайын аздектеген ыр. Гимн өзү ушундай, жана илгери Рим империяларында, Византия империясында, Перс империясында да ушу Кудайларын аздектеген песнопения ырлар ушу гимн деп аталат. Мына ушулардын эмнени далилдейт десе, ушунун бардык адамдын сыйынууга муктаждыгын далилдейт. Ал Кудай жок деген мен сыйынмайынча кое албайт. Кандайдыр бир нерсени аздектемейинче тура албайт. Кандайдыр бир нерсени байланышмайынча тура албайт. Мисалы үчүн ошол эле атеисттер дагы канчалык Кудай жок дебесин, аны өлүм бар экенин тана албайт эле. Өлүм барны, же убакытка күчү жетпейт. Убакытты токтото албайт, аркага айлантыра албайт. Же болбосо каалаган энесинен төрөлө албайт. Же болбосо каалаган убакытта өзү төрөлө албайт. Мен азыр төрөлгүм келбейт, давай 2 кылымдан кийин төрөлөйүн деп өзү тандай албайт. Мына ошол атеисттерди дагы мына ошол аң сезим деңгээлинде, подсознание деңгээлинде кандайдыр бир заттын бар экендигин туйдурат. Бул адамдын табияты. Бул сыйынууга болгон инстинктивдүү сыйынуу адамдын. Инстинкт деңгээлинде адам сыйынууга муктаж. Самолеттун түшөрсө, Кудай деп өзү да. Мына ушундан улам ал Кудай жок дегенмен Кудайга мамиле кылуу муктаж. Мына ушундай коомдор болгон, өздөрүнүн ошо инстинктин канааттандыруу үчүн буттарды койгон. Ошолорго сыйынган. Жана мына ошолор өзүнчө бир институт болуп отуруп, ушулардан пайда болгон мыйзамдар чыга баштаган. Жашоого мына ошо буттарга болгон мамиледен улам мыйзамдар чыга баштаган. Өзгөчө буттарды бийлик тейлеген, жрецтер, бакшылар, ошо. Мына ушинтип келип, көп кудайлуулук системасы пайда болот. Мисалы үчүн бизге антик философиясынан же антик маданиятынан белгилүү асман кудайы, жер кудайы, суу кудайы, мына кыргыздарда айтып жүрбөйбү? Чолпон ата, Занги баба, там дагы эмнелер бар. Ошо Ойсул ата, ушулардын баардыгы ушу жаныбарлардын кудайлары деп айтылат. Мына ошентип бул ар бир нерсенин өзүнүн кудайы бар деп этикад кылуу. Мындан эмне келип чыкты?
мындан жашоо эрежесиндеги өтө караңгылык келип чыкты. То есть дин Кудайлардын болгон, кудайларга адамдар өздөрү түзүлгөн мамиледен улам пайда болгон дин бул жашоого жараксыз дин. Адам калаган учурда өзгөртүп ала берет. Калаган учурда өзгөртүп ала берет. Эми адамдардын жашоосун кымтыксыз кагып койгон казыктай кармап тура турган дин жалгыз жаратуучудан түшөт экен. Демек, ал дин качан адамдарга иштетсе, качан анын борборунда Кудай жалгыз деп этикат кылынса. Жалгыз Кудай. Эгер экөө десе да бул дин да бузулат экен. Тарыхта мына христиан дини мына ошого далил. 3 кудайлуулук системасы христиан дини саясий долбоорго айланып кеткендигине бүгүнкү акыбал келип чыгып отурат. Европада эле дүйнө жүзүндө. Бүгүнкү күндө Европада мен бул саясий факт канчалаган храмдар, мечиттерге сатылып атат. Элдер келбей калды. Тагыраак айтканда көп прихожандар исламга кетип атат жамаатка. Десе христиан дини саясатташып кетти. Бесинчи ислам саясий табиат бар. Табиат ла илаха иллаллах Мухаммаdur Расулуллах деген келменин негизинде орногон. Бул саясий табиат биз жалгыз Кудайга гана баш ийебиз. 2 Кудайга, 3 Кудайга, 4 Кудайга эмес, же Кудайга окшогондорго эмес. Жалгыз Кудайга баш ийебиз. Анын пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям көрсөткөндөй. Мен айткандай, тиги айткандай, бул айткандай эмес. Алда көрсөтүлгөн кантип баш ийүү. Ал жалгыз эле намаз же зекет же ажылык эмес, баш ийүү. Баш ийүү 24 сааттык жашоодо баш ийүү. Туалетте отургандан баштап мамлекетти башкарганга чейинки. Ушул жашоону Аллах субхану ва таала буйругандай, анын пайгамбары көрсөткөндөй жашоо. Мына ушул саясий дин. Аны үчүн бийлик керек болот. Бул дин бийликке умтулган дин. Неге исламды силер саясатташтырасыңар дейт. Мен айтам, исламды канча саясатташтырабыз, эгер бул өз саясий дин болсо. Бул жанагы, эмнеге эркек кишиге шым кийгизип койдуңар дегендей да. Бул өз табияты саясий. Демек бул бийликке умтулган дин. Бүгүн алда, эртең бул чыгат. Демек, Аллах субхану ва тааланын ислам динин чүрүдөгү бирден бир өзгөчө койгон талабы ла илаха иллаллах, жалгыз Кудай. Андан башка жок. Баш ийүүгө. Баш ийүүгө андан башка жок. Сен мына Кудайга сыйынып атам бүгүн, мен мынага мындай мамиле кылам деп өзүң мыйзам чыгарба. Өзүң чыгарган мыйзам сага ылайык болгон мен башкага ылайык. Бул табияты саясий. Демек бул бийликке умтулган дин. Бүгүн алда, эртең бул чыгат. Демек, Аллах субхану ва тааланын ислам динин чүрүдөгү бирден бир өзгөчө койгон талабы ла илаха иллаллах, жалгыз Кудай. Андан башка жок. Баш ийүүгө. Баш ийүүгө андан башка жок. Сен мына Кудайга сыйынып атам бүгүн, мен мынага мындай мамиле кылам деп өзүң мыйзам чыгарба. Өзүң чыгарган мыйзам сага ылайык болгон мен башкага ылайык эмес. Экөөңө ылайык болгон мен үчүнчүсүнө зулум. Мыйзам чыгарууга татыктуу болгон жалгыз Кудай. Анткени ал адамдын тарыхын абсолюттук түрдө билүүчү зат. Абсолюттук дегеним, мынагу жердеги бир молекула кыямат эмеде алмыстакта каерде турат эле. Аллах таала билет ушул. Ар бир атомдун турган жерин билет. Алмыстакта өзү жараткан. Жана кыяматта мынагу атом каерде болот, аны билүүчү. Абсолюттук түрдө өтмүштү билет, абсолюттук түрдө келечекти билет. Мына ушул зат гана адамдарга мыйзам берүүгө укугу бар. Демек биз андай укугубуз жок. Мына ушундан улам Аллах таала айтат: "Ла илаха иллаллах". Менден башка баш ийбегиле. Жана көрүнгөн айткандай эмес, баш ийүүнү. Пайгамбар көрсөткөндөй. Көп кудайлуулук адамдардын ошо жалгыз Кудайга баш ийүүдөн өзүнө алары менен адамдар Кудайга сыйынгандай болгону менен алар буттарга сыйынат. Андан эмне болчу? Ал болгону алардын инстинктин гана канааттандырат, а жашоосунда мамилени чечпейт, проблеманы чечпейт. Бул өзү ошо проблема ушунда.